Ушу Бактиярдын өмүрү узун болсун. Ушуга колдоо көрсөткөн сага дагы Кудайым узак өмүр, чың денсаулык берсин. Анган стайл. Жамбыл өкөөсүндагы эмгеги сайбай, мында ак. Ушул өкөөбүз фонограммасы жок сүйлөйбүз. Бирок мен Жамбылга караганда митамыракмын. Мен фонограмма менен сүйлөп коем. Просто буга караганда мен таланттууракмын, анткени менин оозум микрофонго туура келет да. Ошондуктан кимде менен быйылкы жыл несенен биринчи жолу телевизордон эмес, радиодон эмес, мындай маңдай тескей живьем бистоунун аткаргандай тирүүлөй биринчи жолу көрүшүп отурган болсок, анда баарыңыздарга жүрөктөн чыккан жалындуу, шорподой ысык салам. Мына бистоунда кыргыздын бир эле кызы Жылдыз деген кыз бар. Мен билгенден да, балким дагы башка кыздар бардыр, бирок сахнага чыгырдап жүргөн кыздардан ошол. Өзү аял затына Алла Таалам өзгөчө бир касиет берип койгон экен. Кичинекей кезиңерде эле кимдин кызысың деген суроо эле бактылуу болот экен. Жок эле. Кийин бойго жеткенде кимдин жубайсың, кимдин сүйгөн жарысың деген суроого эле бактысы тоодой болот экен. Кийин кимдин энесисиң деген суроого бактысына чек жок болот экен. Керек болсо кемпир болуп калган учурда дагы төркүнүнө келе калып кыз болуп калат экен. Бүгүн электиктер көп келипсиңер, кемпирлериңер төркүндөрүн көрүп алып кыз болуп отурушат. Эркекке кыйын экен. Эркекке кыйын экен, төрөлгөндө эле киндигин кесет экен, бирге чыкканда тушоозун кесет экен, үчкө чыкканда обязательно кесет экен, бешке чыкканда 3 жашында кесе албай калдык деп дагы кесет экен, 7ге чыкканда тоюңду өткөрбөй калган турбайлы деп туруп контрольный кесет экен, үйлөнгөндө никесин кыят экен, кылмыш кылып койсо түрмөгө кесет экен. Кургом эле кесилип басып жүрөт экен эркек бакыш. Эркек качан бактылуу болот? Бактылуу болот экен 5 жашка чейин элте менен турганда төшөгү кургак болсо. Анан бойго жеткенде мурду менен дем алып, өзүн өзү жоготуп, не олтасың десе, билбейм, переходный периодқа келип калдым окшойт деп. Ошондо да бактысын байкабай калат экен. 25ке чыгып, үйлөнүп, жайланып, бала чакалуу болуп, иши алдыга жүрүп турса, ошондо бактылуу болот экен. 50ге чыкканда бир жаш аял алсам экен деген арам ой пайда болгондо бактылуу болот экен. Мен дагы өткөндө 50ге чыгып, айылыма барып, ушу жердин кулун элем десем, каякта кулун ат болуп калсын дейт. Чоңколор да бирөө кошумчалап атат. Мурда коди келең эми эшек болуп калсын деп. Анан жооп бериш керек да, кудул болгондон кийин. Алыкул Осмоновдун саптары эсиме келе калды. Кече келе тиги кырда жок элең, кайдан чыкты бозат минген 30 жаш деп. Чиркин акын 30 жашка чыкканда кейиген экен. Ушул 30 жашка келип калдымбы деп. Мен 50 жашка келип алып, элим эшек кези дагы чыдап, ошого жооп бермеш еттим. Кече келе тиги кырда жок элең, кайдан чыктың эй? Эшек минген 50 жаш.